Көрдүк контордон дагы. Аялдар кеңешин чакырдык, аксакал сотторун, аксакал кеңештери, жаштар уюму бүт баарын чогулттук дагы сүйлөштүк. Баарын көз караштары жакшы, түз, баары колдоп атат. Буюрса азыр бир аз дагы эми бир чогулуш өтөбүз, ошо менен бышыктап салабыз. Колдоп атабыз 100%. Туура көрүп атабыз. Чогулушта негизги кандай деп атасыздар? Ошондо мал союлбасын, ысырапкорчулукту алдын алуу боюнча, Ооба. Азыр биз экинчи чогулушубузга эме маселе калды. Ошо 2 кой союлсун деп көбүнчөлөр айтып атат. Бизден имам тараптардан жок, сойбойлу 3 күндөн соёлу деп атат. Ошол маселе эле калды, ошону чечип бүтсөк эле чечилет болсо. Калганын бүт 100% колдоп атабыз. 2 кой соёбуз, ашып кетсе. Анан 40-ында да ошондой 2 кой союл деп демилге көтөрүп атабыз. Анан карашында анан бир бодо сойсо болот деп ошондой чечим чыгарып атабыз биз. Анан экинчи чогулушубузда дагы чечим чыгат. Точно ошондо бекилет, кандай ошо менен бүтүрөбүз ошондой. Өкмөтүбүздүн жарлыгы боюнча, ушу ысырапкорчулук боюнча жакшы жарлык келди. Ошо бүгүн бизге да фатвалар келди. Дин башкарма муфтияттыбыздан, анан жана ушу өкмөттөн. Кудай буюрса ошо эрекин алып, мындан аркы кыла турган иш амалдарыбызга морек өлүм житимде, үлпөт тойлорду, үйлөнүү тойлорунда, мондай жакшылык тойлордо дагы ысырапкерчиликти кыскартып, маркумда акыркы сапарга узатуу зияфатында дагы ушурекини болтурбоого, жанагындай чыгым, ашыкча чыгым кылбай, ысырапка жол бербей, татынакай мусулман кандай төрөлгөн болсо, кандай узатыш керек, ошонун бүт жолу менен, ошонун шарты менен толук узатышка Кудай Аллах таалам өкмөтүбүз жакшынакай жол ачып берди. Эми ушуреки жолду жолдоп, айылыбызда буга ынанып, макулдешип, айылыбызда ушундай чогулган, жыйналган жерде бүгүн да бир топ айтып отурдук. Ысырап дегенде мейли 2 кой сойсун, мейли 3 кой сойсун, ошо өлүк кадасы менен коюлсун. Если мал союлбай, жит чыкпай, могу үйдөн эме болуп калса, топурак салынбай калат да. Мен ошондой ойлоп атам, менин мнением ошондой да. Топурак салынбай калат, эл келбей калат. Кошумча элдер тет жактан кошумчасын берип коюп, жака келбей калабыз биз. Ушуну мен оор алып атам.